УКМКнын Ош шаары менен Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан 2024-жылы коррупция менен күрөшүүнүн алкагында 135 материал катталган, 124 кызмат адамы кармалган, 83 гектардан ашык жер тилкеси мамлекетке кайтарылган, 20 миллиард сомдон ашуун каражат топтолгон. Ички иштер министрлигинен 7 кызматкер кармалган, Юстиция министрлигинен 2 адам кармалган, мамлекеттик салык кызматынан 5 адам кармалган, мамлекеттик бажы кызматынан 6 адам кармалган, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен 6 адам кармалган. Көбүнчөсү пара талап кылуу, опузалап коркутуу сыяктуу жагымсыз көрүнүштөр орун алган, укук коргоочулар менен аткаруу кызматындагылар аралашкан учурлар ноката басымдуу болгону көрсөтүлдү. Кол 5 кол тең эмес дегенде ушул ичинде болот экен, бул тазалануу иши болуп жатат бүгүнкү күндө. Бул боюнча негативный эме жагдай. Албетте бул боюнча дагы биз өз курамга жеткизип, бул алдын алуу иштерин өткөзүп күчөтүп, күнүмдүк нускамада дагы өткөзүп, бул боюнча иш жүргүзүп атабыз бул боюнча. Биздин фелге түшүнүштөн жүргүзөбүз эртеңден баштап. Ар бир кызматкер мындай айткан, ушул жаңы кызмат, жаңы мындай мыйзам иштеп атканын сезет деп ойлойм да. Ушул нерселерди сиз өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезесизби? Сезем, конечно, сезебиз. Баардык мамлекет кызматкерлердин жоопкерчилиги экени сезилип турат, сезем. Системалуу түрдө студенттерден пара талап кылып келгендеги шек менен былтыр Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин мугалимдери биринин артынан бири кармалган. Келечектеги кадрларга карата жасалган мындай көрүнүш агартуу тармагына бир топ көлөкөсүн тийгизген. Бирок катталган материалдардын ичинен аягына чейин чыга электери да бар. Буга коррупция менен күрөшүүдөгү эски мыйзамдагы айрым жагдайлар себеп болуп келген дейт адистер. Мына докладтарда жасалып кетти. Ушул кармалгандар, башка коррупция аралашкандарды акырына чыгарылганга мыйзам жол бербөөчү деп. Мына бүгүнкү күндө ошол мыйзамдар кабыл алынды. Өтө талаптар катуу. Бул үчүн, бул эл үчүн, мамлекет үчүн. Мен ойлойм, ушул мыйзамдарда мына сиз жогоруда айткандай, билим берүү тармагы, мамлекеттин тармагынын кызматкерлерине баары аяусуз күрөш жүрөт. Жаңы мыйзамга ылайык эми коррупцияга шектелип кармалгандарга жаза күчөтүлдү. Коррупциялык кылмыш боюнча соттолгондор мурункудай абактан акча төлөп кутула албайт, мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштей алышпайт. Тыңчысы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге коррупция боюнча каталданган мыйзам январдын 1-нен тартып күчүнө киргенин эскертип, аларды мыйзамды бузуудан оолак болууга чакырды. Нерселерди терең ишендирип коелу. Бүгүнкү күндө бизде күчүбүз дагы, каражатыбыз дагы жетиштүү. Ушул коррупцияга байланышкан баардык кылмыштардын баарын контролдо болгон. Ошондуктан мен силерди дагы урматтуу жетекчилер дагы бир ирет эскертип кетким келет. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө, өсүшүнө өзүбүздүн салымыбызды кошоп, кол алдыңардагыларга да жана айтылып кеткендей протокольный совещанияларды өткөрүп баардыгын жеткирип. Силерден сураныш, силерден өтүнүш. Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүү толуктоолор эми жерлерде, айыл аймактарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан элдик жыйындар аркылуу жеткирилүүгө тийиш. Эгерде мамлекеттик жана укук коргоо органдары тарабынан коррупциялык көрүнүштү байкагандар болсо, УКМКнын ишеним телефондоруна кайрылса болот. Миргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала 24, Ош.